сабак. Саламатсыңарбы, 2-класстын окуучулары. Силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Азыр бизде кыргыз тили сабагы. Сабакты бул ырсаптары менен баштайлы. Эне тилде эркин сүйлөө менин максат тилегим. Көңүл коюп сабактарга көп нерсени билемин. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отургула. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Булар эмнелер? Топ жана дарбыз. Эми бул заттарды салыштырып көргүлөчү. Экөөнүн эмнеси окшош жана эмнеси менен айырмаланат? Экөө тең тоголок. Бирок топ кичине, дарбыз чоң. Демек, бул эки заттын эмнелерин салыштырдык? Формасын жана көлөмүн салыштырдык. Демек, бүгүнкү сабактын темасы заттын формасын, көлөмүн билдирген сөздөр. Силер заттын формасын, көлөмүн билдирген сөздөр кайсылар экендигин билесиңер. Сүйлөмдөрдөгү ал сөздөрдү салыштырып, далилдеп, жыйынтык чыгарууга жана туура жазууга үйрөнөсүңөр. Балдар, бул сүрөттөрдөгү жашылча жемиштерди канча топко бөлүүгө болот? Ооба, бул жашылча жемиштерди формасы боюнча сүйрү жана тоголок деп эки топко бөлсөк болот. Эми ушул эле жашылча жемиштерди дагы эмнесине карай эки топко бөлүүгө болот? Эмнеси боюнча бөлүндү? Тапкылачы. Ооба, көлөмү боюнча. Чоң, кичине болуп экиге бөлүндү. Демек, бул заттарды формасы боюнча тоголок, сүйрү жана көлөмү боюнча чоң, кичине деп топтоштурсак болот. Эми тоголок, сүйрү жана чоң, кичине деген ушул сөздөргө суроо бергиле. Кандай? Сүйрү. Кандай? Тоголок. Кандай? Чоң. Кандай? Кичине. Демек, формасын жана көлөмүн билдирген сөздөргө кандай деген суроо берилди. Анда эреже чыгаралы. Заттын формасын, көлөмүн билдирген сөздөргө кандай деген суроо берилет? Бул эрежени эсиңе сактап, көнүгүү иштөөдө колдон. Эми ушул эрежелерди колдонуп, көнүгүүлөрдү иштейбиз. Берилген тапшырмага көңүл бургула. Табышмакты окугула. Төмөнкү сөздөрдү маанисине карай көп чекиттердин ордуна койгула. Башында кийгени сүйрү калпак. Бир колу бар, түбү жалпак. Ичкени май, ичегиси пахта. Боорунда тетиги бар, бурап тартма. Абдан керек бул буюм адамзатка. Табышмактын жандырмагы эмне деп таптыңар? Табышмактын жандырмагы чырак. Эми табышмактагы кайсы сөздөр кандай деген суроого жооп берди? Туура, сүйрү жана жалпак. Бул сөздөр заттын эмнесин билдирди? Бул сүйрү, жалпак деген сөздөр заттын
формасын билдирди. Балдар, эми бул текстке көңүл бургула. Ийнелик. Эң чоң ийнелик бул жаа. Анын узундугу 5 сантиметрден чоң. Кадимки ийнеликтин көлөмү андан кичирээк болот. Ийнелик майда курт кумурскалар менен азыктанат. Балдар, бул текст эмне жөнүндө болду? Туура, ийнелик жөнүндө болду. Ийнеликтин эң чоңун кандай деп атайт экенбиз? Туура, жаа. Анын узундугу канча сантиметр экен? Кадимки ийнеликтен чоңбу же кичинеби? Кадимки ийнеликтен чоң болот экен. Жакшы балдар. Эми балдар, бул текст канча сүйлөмдөн түзүлдү? Ооба, 4 сүйлөмдөн түзүлдү. Эми тексттеги кайсы сөздөр кандай деген суроого жооп берет? Туура, эң чоң, чоң, кичирээк, майда. Бул сөздөр заттын эмнесин билдирди? Бул эң чоң, чоң, кичирээк, майда деген сөздөр заттын көлөмүн билдирди. Бул сөздөрдү окугула. Эмнелер жалпак? Майда, кыйшык болушу мүмкүн. Жалпак. Мисалы, жалпак стол. Майда, майда таштар. Кыйшык. Мисалы, кандай өскөн бак? Кыйшык өскөн бак. Бул сөздөр заттардын формасын билдирип, кандай деген суроого жооп берди. Балдар, бул Керимова Жылдыздын «Таттуу алма» деген китебин окудуңар беле? Анда ушул китептеги чыгармадан үзүндү окуп берейин. Көңүл бургула. Таттуу алма. Ошол жаңы үйлөрдүн арасынан балдар кашаасы да, эшиги да кыйшайган кичинекей эски үйдү көрүштү. Кашаанын жанында шагы ийилген чоң алма бак өсүп турган. Бакта кыпкызыл болгон алмалар жайнайт. Азат колун созуп алмадан үзүп алды. Балдар, текст эмне жөнүндө болду? Тексттин мазмунун көрүү айлампасы аркылуу талдайлы. Балдар, бул текстте эмнелер сүрөттөлдү? Кана эстегилечи. Бул текстте үй, кашаа, эшик, алма сүрөттөлдү. Алар кандай экен? Биринчи үй жаңы, экинчи үй эски. Ал эми кашаа менен эшик кыйшайган экен. Алма болсо шагы ийилген чоң деп сүрөттөлгөн экен. Эми ушул сөздөргө кайсы суроо берилет? Бул сөздөргө кандай деген суроо берилет? Эми бул тексттеги кандай деген суроого жооп берген сөздөр кайсылар? Жаңы, кыйшайган, кичинекей, эски, ийилген, чоң, кыпкызыл. Эми бул сөздөр заттын эмнесин билдирди? Жаңы, эски, кыпкызыл деген сөздөр заттын өңүтүсүн билдирди. Кыйшайган, ийилген деген сөздөр заттын формасын билдирди. Чоң, кичине деген сөздөр заттын көлөмүн билдирди. Эң сонун балдар. Эми балдар,
заттын формасын, көлөмүн билдирген бул сөздөрдүн карама каршы маанидеги сөздөрүн тапкыла. Тоголок, сүйрүү, чоң, кичине, жалпак, бийик, оор, жеңил. Эми бул сөздөрдү мени менен чогуу кайталагыла. Тоголок, сүйрүү, чоң, кичине, жалпак, бийик, оор, жеңил. Эми бул китептин көлөмүн жана формасын билдирген сөздөрдү тапкыла. Китеп кандай? Чоң. Китеп кандай? Тик буруштуу. Жакшы, эми ушул сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Биз жарыштан чоң китеп жасадык. Китептин формасы тик бурчтуу. Жакшы. Балдар, бул эмне? Бул жумуртка. Жумуртканын формасы кандай? Жумуртканын формасы сүйрүү, жумуру. Анын көлөмү кандай? Чоң, кичине, орточо десек болот. Демек, биз жумуртканын эмнесин таптык? Жумуртканын формасы сүйрүү, жумуру, көлөмү чоң, кичине экендигин таптык. Демек, бул сөздөр кандай деген суроого жооп берет. Кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, сүйлөмдү окугула. Жыгач уста, чоң жана кичине болгон тегерек отургуч жасады. Демек, бул сүйлөмдөгү кандай деген суроого жооп берген сөздөр чоң жана кичине. Бул сөздөр кайсы заттын чоң жана кичине экендигин билдирди? Столдун чоң жана кичине көлөмдө экендигин түшүндүрдү. Дагы кандай деген суроого жооп берген дагы кандай сөз бар? Кандай? Тегерек. Бул эмнесин билдирди? Ал столдун тегерек формада экендигин билдирди. Эми балдар, бул оор, жалпак, жеңил, кичине, кыйшык, чоң, сүйрүү, тоголок деген сөздөрдүн кайсынысы заттын формасын жана көлөмү боюнча эки топко бөлүп жазгыла. Формасын билдирген сөздөр жалпак, тоголок, сүйрүү, кыйшык. Көлөмдү билдирген сөздөр оор, жеңил, кичине, чоң. Бул сөздөр кайсы суроого жооп берди? Ооба, кандай деген суроого жооп берди. Демек, заттын формасында, көлөмүн да билдирген сөздөр кандай деген суроого жооп берерин билдик. Бүгүн сабакта заттын формасын, көлөмүн билдирген сөздөр кайсылар экендигин билдиңер. Сүйлөмдөрдөгү ал сөздөрдү салыштырып, далилдеп, жыйынтык чыгарууга үйрөндүңөр. Эми сөзүмдүн аягында адамды адам кылган асыл эмгек демекчи, сенин ар бир сабакта кылган эмгегиң сенин турмушуңда пайдалуу болуусун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, чың ден соолукта болгула.